Бүгүнкү жүргүзүп жаткан иштери кандай болуп атат? Биз чогуу көп бололу. Жок, сулгу жооп бериңиз. Мусташасын мен менин акчасын. Жооп берип коюңуздар. Аягына чейин жооп берип коюңуздар. Биз бербейбиз, аны сунушту сиздер бересиздер. Жок, ал айып пулдун өлчөмүн мыйзам чыгаруучу орган бар, жогорку кеңеш, жогорку кеңеш карайт. Күнүнө канча акча түшүп атат силерге? Бизге түшпейт. Вега компаниясы акча албайсыздарбы? Албайбыз. Штрафтарды түшүргүлө. Биз төлөбөйбүз. Уже дефолт. Экзаменге канча алат экен? 5 только через доверенные лица. Атакындай албайбы? Коррупция жоюлат. Жоюлган. Коопсуз шаар долбоорунун чыныгы жүзүн, анын учурдагы коомго тийгизип жаткан таасирин ачып берүүгө багытталган журналисттик иликтөөбүздү сунуштайбыз. Менин аты жөнүм Улукбек Карыбек уулу. Биз менен болуңуздар. Акыркы жолу канча төлөдүңүз? Мен төлөгөн жокмун. Жакындарыңыз. Мен төлөгөн жок, анткени мен мыйзам бузбайм да. Таптакыр жакындарыңыз да төлөгөн жок. Вообще бузган жок. Могу айып пулдар боюнча айтып коесузбу багай? Жооп берип койбойсузбу эми? Мен төлөгөн жокмун. Мен машина айдабайм да. Жакындарыңыз сизге таандык унаалар канча айып пул төлөдү? Менин кыздарым айдайт. Канча нарушение дейт бирөөсү 1 жылда 3000 төлөйт окшойт. Мен нарушение кылбайм мен. Мен өзү негизги адистик транспорттукмун. Бир да жолу нарушение деп бериңизби? Же бир жолу нарушение болуптур. Это баягы передвижной мен көргөн эмес экенмин. Мен вообще чындыкты айтсам, акыркы мезгилде мен төлөгөн эмес. Таптакыр төлөгөн жоксузбу? Таптакыр төлөгөн. Чындык. Жакындарыңызчы? Жакындарымды чото сурап атып, бирок төлөдүк, по-моему. Бир жол төлөдүм. Акырын айдым, 60-тан ашпайм. Жакындарыңыз канча төлөдү? Жакындарыңыз. Билбейм бирдеке. Ушул айып пул азбы же көппү? Өлчөмү негизи. Ошондой тартип кылыш үчүн көп эмес. Жакшы эле, Жакшы эле. Негизи сиз акыркы жолу канча айып пул төлөдүңүз? Төлөй элекмин. Мен каялап бузган жок. Кээ кымбатыраак да, бирок кээ баягы адам өмүрүнө коркунуч алып келгендерди биз катуу кармашыбыз керек. Анда эми башка жеңилдете турган жагдайлар бар ал жерде. Сиз канча жол төлөдүңүз акыркы жолу? Мен бир 3 жол төлөгөндөн кийин нарушение кылбай калдым. Жок, мен жол эрежени бузган жокмун. Штраф төлөгөн жокмун. Мен ойлойм, негизги Жакындарыңыз төлөдү? Жакындарым Ачылгандан бери коопсуздукка. Жолдошум төлөдү бир-эки жолу. Сиз акыркы жолу канча төлөдүңүз эле? Мен балдарым төлөдүм, анда айдап машина айдап. Негизи кымбат эмес багай? Кандай болот? Айып пулдар эмне болот? Азаябы? Адам эрежени бузбаш керек, менин оюмча. Биринчи кезекте. Эгер эрежени бузбаса, ага мындай айып пул келбейт. Ал жанагы сиз өзүңүз бузасыздар деп аткан. Мен кээде бузам, бузганды төлөйм да. Жанагы тез төлөсөм 50% жеңил. Бирок адатта мындай бир айда бир 2 жолу, 1 жолу бузган үчүн болот. Ошондо мындай төлөш көп. Кымбат. Сиз айткандай кымбат. Сиздер бекиттиңиздер. Биз бекиткенбиз, эми кымбат. Бирок качан азаяды? Эгерде эрежени бузбай, жанагы сиздер көтөрүп аткан канча жерлерде түшүнүксүз жер болуп атпайбы? Ошолордон бузса, менимче мындай элге биз сиңиришибиз керек да. Сиз наразы болуп жаткан айып пулдардын өлчөмүн дал ушул жогорку кеңеш бекитип берген. Алар деген сиз алып жаткан айлыкты кирешени өздөрүнүкүнө салыштырып алгандай. Болбосо элдин социалдык экономикалык абалына дал келбеген айып пул өлчөмдөрүн бекитмек эмес да. Сизди кыйнап жаткан айып пулдун өлчөмүн арзандатуу жөнүндө азырынча камыныша электей. Штрафтардын өлчөмү жанакы бул аябай эле жогору биз үчүнчү. Бир карапайым элге же айлыгы жок болсо, же иштеген ишибиз болбосо, же пенсиябыздын кебетеси 3000 сом болсо, анан булар 10.000 сомдук, 16.000 сомдук штрафтар салып турса, бул просто элдин жонунан кайыш алган болот. Ушуну бир теске салган бир киши барбы бизде? Мына жаңы бийлик келди. Мына эң оңолобуз деген сайын эле канча элдин канын соруп атат буларчы. Келсең булар система билет, биз билбейбиз деп мына тура беришет экен. Мен кимге бар? Мен мисалы үчүн мен ошол акча айлыгым жок болсо, ошону каяктан алып төгүшүм керек мен мисалы үчүн. Долбоордун авторлору, эксперттер, адистер жол кыймылы боюнча тарифтик бекеттерде кандай экономикалык негиздемеге таанышкан, элдин социалдык экономикалык абалын канчалык эске алган, киреше булактары, алган жөлөк пул, пенсия жана башкалар менен айып пулдун көлөмү салыштырылганбы? Ушул өңгү бир топ суроолор ачык, бүдөмүк бойдон калууда. Өкмөт аталган долбоорду ишке ашырууда урустардын ыкмасын колдонгонун жарыялаган эле. Биз дал ошол Орусия менен Кыргызстандын орточо айлык акы, социалдык мүмкүнчүлүк жана жол кыймылы боюнча айып пулдар көлөмүн салыштырып берели. Орусияда орточо майына $520,
44.096 сом. Кыргызстанда орточо айлык маяна $203, $17.214 сом. Ылдамдык үчүн Орусияда эң чоң айыппул 500 рубльдан 2500 рубльга чейин. Кыргызстанда ылдамдык үчүн эң чоң айыппул 1000 сомдон 7500 сомго чейин. Орусияда айлык маяна 17 жолу айыппул төлөөгө жетет. Кыргызстанда айлык маяна 2 жолу айыппул төлөөгө жетет. Орусияда маянанын 3%, пения өссө 6% болот. Кыргызстанда маянанын 50%, пения өссө 100% болот. Орусияда төлөөгө жарамдуу жарандар 30%, Кыргызстанда төлөөгө жарамдуу жарандар 10%. Орусияда колунда жоктор 15%, Кыргызстанда колунда жоктор 35%. Коопсуз шаардын келиши менен айдоочуларда жолдо жүрүү, унаа айдоо, жол эрежелерин сактоо маданияты аз да болсо калыптана баштагандыгы жакшы жышаан. Бирок шаардын инфраструктурасы, жолдордун тардыгы, сапатсыздыгы, андагы белгилердин жетишсиздиги, автоунаалардын көбөйүүсү сыяктуу бир топ көйгөйлөрдүн ачыкталуусу бул системага анчалык даяр эмес экендигин далилдеп койгон жокпу? Эң кызыгы Вега компаниясы кайсы бир жол эрежесин бузган фактыны оңой эле жокко чыгара алгандыгында. Мында деле ошол метод колдонулган. 91 айыптын 90-ы жокко чыккан. Уялыптыр. Ылдамдык үчүн 500 сом айыппул төлөптүр. На труба нарушение. Скорость. Лебединовкада. Вот мына. Кесотпай мынаны көрөсүз. Клонем полосаны. Вот бул отмена эт. Дал ушундай көрүнүштөн соң коомчулук кимге ишенет? Камерага түшкөн үлкөн чиновник же коопсуздукту убадалаган компания өзүнө тиешелүү айыппулдарды оңой эле жокко чыгарып жатса, каяктагы адилеттүүлүк, чындык жөнүндө сөз болсун.